Кыргыз Лото 6-июлда өткөн 8-тираждын кезектеги жеңүүчүсүнө бир бөлмөлүү батирин тапшырды. Жеңүүчү Ош облусунун Ноокат районунун тургуну Дастан Махамат уулу 27 жашта. Үй бүлөлүү бир кыздын атасы. Буга чейин үйүбүз жок болчу. Кызыбыз төрөлгөндөн 1 айдан соң батир утуп алдык деген жаш үй бүлөнүн кубанычында чек жок. Ош облусунун Ноокат районунун Акбулак деген айылынан болом. 92-жыл болом, азыр 27демин. Үй бүлөлүүмүн, бир кызым бар. Беловодскийде духовка чыгарып иштейбиз. Ош базарынан алгам. 4 билет алгам. 4-өнүн бирөөсүнө утук чыйып калды. Квартира деди, мына квартирага келдик. Ишениңиздер, ойноңуздар, утуңуздар. Жок эле үйүбүз, эчтеке жок эле мындай жаз. Эми үйдө болдук мына. Кыялданчу элем, ойноп турчу элем бул оюнду. Кыргыз лотереяны. Ошол мына эмисинде утуп алдык. Ойноңуздар, утуңуздар. Батир утуп толкунданып турган Дастандын жубайы Канышай Кыргыз Лотону ар дайым ойноп келишкенин, алгач батир утуп алганын билгенде ишенбегенин айтат. Кыргыз Лотонун лотереяларын тынбай алып ойночубуз. Кыры чыгып калды. Аябай кубанычтабыз, биз дагы кубанып турабыз, толкунданып турабыз. Жалпы Кыргыз Лотонун жамаатына рахмат, ушундай мүмкүнчүлүктү бергенине рахмат. Биринчи чыкканда ишенмедик, башында ишенбей туруп, анан текшерип Кыргыз Лотонун сайтына кирип, ошол жактан текшеренин билдик. Дагы ойноп турабыз буюрса. Жаш үй бүлөнүн жакындары да Дастан менен Канышайдын батирлүү болгонуна кубанып жатышканын жашырган жок. Бүгүн биз аябай кубанычтабыз. Себеби менин бир тууган сиңдим жана күйөө болобуз. Ошол Кыргыз Лотодон квартира утуп алды. Аябай жакшы, квартирасы бизге аябай жакты. Сиздер дагы ойноңуздар, утуңуздар, бул чын экен. Биз дагы көптөн бери ойночубуз, бирок бизге эмнегедир чыккан жок. Бирок мындан кийин мен аябай ишенип калдым. Баардыгыңыздарды ишендирип чакырат элем. Ойноңуздар, утуңуздар. Биздин үй бүлөдө бүгүн аябай чоң майрам. Ошол Кыргыз Лотого биринчиден мен аябай чоң ыраазычылыгын билдирем. Себеби дегенде ушундай жаш үй бүлөлүү, жаш жаңы турмуш кургандар, ушуларга эң чоң белек болду, эң чоң жардам болду. Бул эме Бишкек шаарында турак үй, ушул үйлөрү жок, үй кайгай, ушундай турак жай жок адамдардын кайгы мындай көйгөйлүү маселеси да. Ушулардын бир семьянын болсо дагы ушул көйгөйүн чечтиңер. Силерге аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай толкунданып атабыз, кубанып атабыз. Булар деген лотерея алып ойношуп атканда биз лично мен ишенген эмес, мындай ушундай ала бересиңер будан чыгабы бирдеке депчи менде ишеним болгон эмес. Анан кийин булардын лотерея утуп алгандан кийин кадимкидей эле мындай башкача чувство келди. Эртеге буюрса 2-сентябрдагы лотого даярданып алдым мен уже. Мен еще алганда дагы 10 билет алдым. Буюрса ойноймун. Ишендим мен дагы. Бул жерде эч кандай бир мындай адам баласы ишенбей турган же бир коррупция же ошол нерселер жок экен. Аябай моундай чисто игра экен. Ойноңуздар, утуңуздар, ушундай жаш үй бүлөлөргө ушундай белектериңиздерди тартуулап жүрө бериңиздер. Сиздердин жамаатыңыздарга аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жеңүүчүгө батирди тапшырган соң Кыргыз Лото мамлекеттик лотерея компаниясынын директору Талант Калыков Кыргыз Лото кийинки тиражга да батир ойноторун айтып, жалпы мекендештерди лотерея ойноого чакырып өттү. Лото лотереябыздын жеңүүчүсүнө бүгүн батирин берип атабыз. Мына Дастан деген жигит утуптур, ошону кубанычын кош кылып, үй бүлөсүнө сүйүнчү алып келип бүгүн батирин берип атабыз. Бир бөлмөлүү батир, 51 квадрат жалпы аянты. Ошол кийинки оюнубуз болсо, бул 2-сентябрда болот. Ал жакта да батир каалаштырган. Ошон үчүн ойноңуздар демекмин. Батирден сырткары 50 000 бар, 15 000 сом жана 2 билет кийинки тираждарга караштырылган байга фондунда. Бүгүнкү жеңүүчүлөр Кыргыз Лотонун биринчи жана акыркы жеңүүчүлөрү эмес. Мындан башка автоунаа жана акчалай байгелерди уткан инсандар да бар. Ал эми буга чейин Кыргыз Лото мамлекеттик компаниясынын 15-майдагы 7-тиражында ойнотулган бир бөлмөлүү батирди Базар Коргон районунун тургуну 3 баланын энеси Айсалкын Алибаева утуп алган.